Казакстандын көкпар боюнча курамасы Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясы Ысык көлдүн жээгинде өткөрүүнү пландап жаткан биримдик кубогуна катышпайт. Федерация Ысык көлдүн жээгинде өтө турган биримдик кубогуна катыша албайт. Анткени ал күнгө башка маанилүү мелдештер пландалган. Учурда көкпарчылар ошол оюндарга даярданып жатышат. 16 сентябрда Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы финалдык беттеште чыккан чырдан кийин казак курамасын реванш беттешке чакырган. Финалда казак спортчусу Улан Байтүрөев кыргыз оюнчусу Кубанбек Султан уулун 2 жолу камчы менен чаап жиберген. Султан уулу ага чейин 2 салым салып, Кыргызстан курамасын алдыга чыгарган. Камчы чабылгандан кийин оюнчулардын ортосунда чыр чыккан. Беттеш бир канча убакытка токтотулгандан кийин кайра уланган. Ал оюнда Кыргызстан жеңилип калган, бирок беттеш адилет өтпөгөнүн, бир нече жолу одоно эреже бузуу болгонун айтып апелляция берген. Казак тарап бул дооматтарды четке кагып, спортко шайкеш келбеген жүрүм-турум үчүн Кыргызстанды мелдештерден 3 жылга четтетүүнү сунуштаган. Казакстандын Көкпар Федерациясынын президенти Айдарбек Кожоназаровдун айтымында, көкпар балет эмес, ал оюн жана камчыдан корккондор анда ойнобой койсо болот.